постоянно к тебе приходится звонить. Суук башталганы энергетика тармагындагы көйгөйлөр көзгө даана көрүнүп баштады. Эскилиги жеткен жабдыктар чекесинен иштен чыгып, бир катар аймактарда жарык өчүп, айрым үй бүлөлөрдү түйшүккө салды. Бексултан Жумадил уулу жашаган аймакта жарык бир күндө бир нече жолу өчөт. Ал арада өчүрүүнүн себебин же качан күйөрүн биле албай убара. Суук башталганы свет өчүрүүлөр көбүлө болуп атат. Кээде 1 саат, 2 саат. Анан ушу свет өчкөндөн кошуналардан билейин деп чыккам. Телефон чалсак албай атат. 5-6 жолу чалдым. Мына бир эле жолу алды болгону. Байланыш борборунун ишине даттангандар социалдык тармактарда дагы көп. Күнү түнү иштеп атат делген менен көп учурда операторго туш болуу кыйын. Жагдайды чалуу борбору бүткүл өлкө боюнча келген байланыштардын көбөйгөндүгү менен түшүндүрүүдө. Мурда Север Электро боюнча телеп жүргөндө 1000ден ашыкча звоноктор келишчү. Азыр мына республика боюнча обслуживание кылганда 8000ден 12000ге чейин ашыкча звоноктор келип жатат. Звоноктордун сырткары WhatsApp сообщениялар 5000ден ашыкча болуп атат. Ошол себептен биздин жумушчулар да жетишпей, колл-центрге дагы дополнительно операторлорду кабыл алдык. Колл-центрдин иши күчөтүлгөн тартипке өткөндөн бери бул жактагы оператордун саны көбөйтүлдү. Буга чейин 10дон ашык оператор иштеп жаткан болсо, ушул тапта жалпы жонунан күнү түнү 42 оператор ишке кирди. Бул үчүн атайын колл-центрда экинчи бөлмөдө ачылган. Мына бул жерде азыр операторлор дагы иштеп атышат. Ошондо бир оператор бир күндө канча чалууларга жооп берип жатыр, сурап көрөлүк. Күндүз 300га жакын чалууларга жооп беребиз. Кечинде бир аз азаят, чалуулар 150-200га жакын. Чалуулар көбүнчө дебитордук карыз боюнча жана ошондой эле могу лимиттик өчүрүүлөр боюнча азыркы учурда аба ырайынын кескин сууктаганына байланыштуу могу абоненттер электр оборудованиесин көп колдонуп жатканы үчүн. Маалыматка караганда бир нече күн катары менен электр энергиясын керектөө чектен ашып келген болсо, акыркы суткада көрсөткүч бир аз басаңдады. Энергетиктер болсо өлкө аймагында жабдууларды сактап калуу максатында жана алардын зыян тартуусунун алдын алуу үчүн электр керектөө кубаттуулугун болушунча азайтуу иш-чараларын көрүп жатат. Мурда күнү 77 миллион киловатт саат электр энергия бир күндө пайдалансак, кече күнү 75ге түштүк, 2 миллион киловатт саат. Бирок ушундай эле мезгилде былтыркы жылы биз бул күндөрдө 59-60 миллион киловатт саат пайдаланганбыз. Былтыркыга салыштырмалуу 16-17 миллионго көп. Синоптиктердин айтышы боюнча 1-2 күндө күн жылыйт деп атат. Күн жылып кетсе эле потреблениябыз түшөт. Кудай буйруса токтотобуз сразу өчүрүүнү. Бүгүн мисалы үчүн кече күнгө караганда уже 1 миллион киловатт саатка азайды. Эртеңки күндө күтүп атабыз, ошентип азайып нормативке кирип калсак эле баягы өзүбүздүн выработкага сразу токтотобуз. Адистер түшүндүргөндөй, кайсы бир аймакта өчүрүүлөр боюнча алдын ала эскертүү берүүгө мүмкүнчүлүк болбойт. Себеби кайсы аймакта качан керектөө көп болорун айтуу мүмкүн эмес. Болгону ашыкча жүктөмдөр менен байланышкан өчүрүүлөрдү талдап чыккандан кийин мүмкүн болгон кыска мөөнөттүү өчүрүүлөр күтүлүп жатканын аныктоого болот. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.